Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз математика сабагынан 2 класстар үчүн аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бөлүүнүн касиеттери. Сабактын максаты бөлүүнүн касиеттери жөнүндө маалыматтарды алып, эрежелерди үйрөнөбүз. Берилген тапшырмаларды өз алдынча аткарабыз. Ой жүгүртүү, математикалык түшүнүгүбүз, билгичтик, көндүмдөрүбүз, өз алдынча иштөө, туура сулуу жазуубуз калыптанат. Ошондой эле тактыкка, тыкандыкка, ынтымактуулукка, бири-бирибизге көмөктөшүүгө тарбияланабыз. Балдар, дептерибизди ачып, числону жазып, математикалык диктант жазабыз. Биринчи тапшырмабыз. Эки орундуу сандардын эң кичинеси жана эң чоңу кайсы сандар? Эки орундуу сандардын эң кичинеси жана эң чоңу кайсы сандар? Экинчи, 12 санын алуу үчүн 4-тү канчага көбөйтүү керек? 12 санын алуу үчүн 4-тү канчага көбөйтүү керек? Үчүнчү, 99 менен 1-дин суммасын тапкыла. Төртүнчү, жагы 4 сантиметр болгон квадраттын периметрин тапкыла. Квадрат деп эмнени айтабыз? Эске салабыз. Квадрат бардык жактары барабар болгон тик бурчтук квадрат болуп аталат. Математикалык диктантыбызды жазып болсок, кайтарым байланышта текшеребиз. Анда эмесе жаңы сабагыбызды баштайбыз. Китебиздеги номер 674 мисалдарды карайбыз. Эмнени байкадыңар? Балдар, ар биринде бөлүүчү 1 турат. Демек бүгүн бөлүүнүн дагы бир касиети ар кандай санды 1ге бөлсөк, ошол сан келип чыгат деген касиети менен таанышабыз. Демек 5-ти 1ге бөлсөк 5. Бул деген 5 тегерекчени 1 сапка жайгаштырсак 5 тегерекче турат. Андан кийин 8-ди 1ге бөлсөк 8. Тик бурчтуу таблицабызды карайбыз. 8 тегерекче 1 сапта турат. Андан кийин 6 менен 1-дин тииндиси 6. Бул жерде 6 тегерекче 1 сапта жайгашкан. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ошо бөлүүнүн касиеттеринен ар кандай санды 1ге бөлсөк, ошол сандын өзү келип чыгат деген касиети менен тааныштык. Биз кечээки сабагыбызда бирдей болгон сандардын тииндиси 1 келип чыгат деген касиети менен таанышканбыз. Анда кийинки мисалга кезек беребиз. Кийинки мисалыбыз номер 675 мисал. Мисалдарды жазып аткарабыз. Бул жерде бөлүүнүн касиеттерине жана ошондой эле көбөйтүүнүн касиеттерине карата мисалдар берилген. Туура ойлонуп аткарабыз. 81 менен 1-дин 1ге бөлүүнүн касиети бар. Ошондой эле бирдей сандарды бөлүү, ал эми көбөйтүүдө 0-гө көбөйтүү жана 1ге көбөйтүүнүн касиеттери мен турган мисалдарды аткарабыз. Дептерлерге жазабыз. Жазып бүтүп текшеребиз. Туура аткардык бекен. Карагыла. Демек 81 менен 1-дин тииндиси 81 болот экен. Ал эми 88 менен 88-дин тииндиси дагы 1 келип чыкты. Бирдей сандардын тииндиси 1 келип чыгат. Ошондой эле 9 менен 9-дун тииндиси 1 келип чыкты. Ал эми бүгүнкү 25 менен 1-дин тииндиси 25. 1ге бөлгөндө ошол бөлүнүүчү кайра келип чыкты. Экинчи катарды карасак, көбөйтүүнүн касиеттери бар. Ар кандай сандарды
нөлгө көбөйткөндө 0 келип чыгат. Бул жердеги мисалдар менен көрсөтүп турат. Ошондой эле ар кандай сандарды 1ге көбөйткөндө ошол көбөйтүлгөн сан келип чыгат. Мисалы 28 менен 1дин көбөйтүндүсү 28. Туура көчүрүп, эгер каталарыбыз болсо оңдоп жазып алабыз. Балдар, эми андан кийинки маселеге өтөбүз. Бул номер 676 маселе. Сүрөттөн силер эмнелерди көрүп турасыңар? Бул жерде коон жана дарбыз. Жашылчалардын сүрөтүн көрүп турасыңар. Коондун салмагы 3 килограмм экен, биринчи. Ал эми дарбыздын салмагы коондон дейт. Демек 3 килограммдын салмагынан 2 килограммга оор дейт. Оор дегенде биз көп дегенди түшүнөбүз. Бизге кошуу амалы менен дарбыздын салмагын таап алабыз. Ошондо 3 килограммдан 2 килограммга оор болсо, дарбыздын килограммы канча килограмм болуп калат? 5 килограмм болот дагы. Дарбыз менен коондун жалпы салмагы канча экенин тапкыла деген аны туйнтма түрүндө жазып чыгарабыз. Бул коондун салмагы, бул кашанын ичиндеги дарбыздын салмагы, экөөнүн суммасы 8 килограммга барабар болду. Демек, маселебиздин жообу коон менен дарбыздын салмагы 8 килограмм. Балдар, маселени туура сулуу кылып, клеткаларды туура пайдаланып жазып алабыз. Андан кийин биз көңүлдүү мисалдарды аткарабыз. Сүрөттөн эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Бул тыйын чычкандын сүрөтүн көрүп турасыңар. Тыйын чычкандар кайда жашашат? Токойдо, карагайлардын коңулдарында жашашат. Алар эмне жешет? Алар мөмө жемиштерди терип жешет. Ошон үчүн тыйын чычканга мөмө жемиштер бериш үчүн жооптору 6 болгон мисалдарды табабыз. Биринчи тапкан мисалыбыз, туйнтмабыз 18 менен 3-түн тейиндиси канча экенин көрөбүз. 6 болот экен, туура. 26 менен 20-нын айырмасы 6 болот экен. 25 менен 5-тин тейиндисичи? Жок. 46 менен 4-түн суммасы канча болот? 10. Туура эмес экен. Анда 30 менен 5-тин тейиндиси 6 экен. Ал эми 28 менен 3-түн айырмасычы? Бул канча болот? 25. Балдар, азаматтар, силер тыйын чычканга мөмө жемиш жыйнаганга жардам бердиңер. Эми андан кийин дагы силерди бир досуңар жардамга чакырып жатат. Ал досуңуз коенек. Коенек эмне менен тамактанат? Жашылчалар менен тамактанат, сабиз, капусталар менен. Биз дагы коенго жооптору 5 болгон туйнтмаларды табып беришибиз керек. Ошондо капустаны жыйнап беребиз. 11 менен 6-нын айырмасы 5 экен, азаматтар. 60 менен 55-тин айырмасы 5. Эми тийиндилерди табайлычы. 45 менен 9-дун тийиндиси 5. 36 менен 6-нын тийиндиси жок. Канча болот деп ойлойсуңар? Ойлонуп табасыңар кийин. 4 менен 9-дун суммасы 13 болот, туура эмес. 35 менен 7-нин тийиндиси 5. Ал эми 60 менен 5-тин айырмасычы? Жок. Канча болот? 55. Азаматтар, демек биз коенекке дагы жашылчаларды жыйнап бергенге жардам бердиңер. Жана туйнтмаларды аткарып, өзүңөргө дагы жакшы маанай тартууладыңар деп ойлойм. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз.
үйгө 679 жана 680 мисалдарды аткарып, дептерден аткарып, кайтарым байланыш кылып жөнөтөсүңөр. Ушуну менен сабагыбызды аяктады. Саламатта калгыла.